Ассалому алейкум менің мекендештерім. Мен азыр Вирджиния штатындамын. Эс алуучу жайга токтодум. Анан сиздер менен баарлашып коеюн деп чечтим. Көчөдөн баштап биздин каналыбыздын аты өзгөрүлдү. Алмаз KG USA болуп. Анан көптөн бери айтып жүрдүм эле Telegram канал ачабыз деп. Ошо Telegram каналдагы көчө ачылды. Ушул эле ат менен Алмаз KG USA менен. Ошол Telegram каналына да катталыңыздар. Азыр 41 мекендешибиз катталды. Баарлашып атабыз. Жакшынакай жаңылыктар болуп атат. Грин карта жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Көп мекендештерибиз жаңы эле билип атат грин карта эмне экенин. Анан көп суроолорду ошол жактан чечип атабыз. Англис тили үйрөнүп атабыз анча-мынча. Каналга катталсаңыздар YouTube'дан тышкары жакшынакай сонун информацияларды алып турасыздар. Мен азыр ушул жерге жазып коем каналдын өзгөрүшүн. Мына Рестериядан биринчи жолу көрүп атам. Ушундай лестница менен тоону көздөй чыгып жакшынакай эс алып отура турган жер бар экен. Азыр ошол жерге барып, мен сиздерге бул видеону Американын накта жүзүү деген темада бир баарлашайын деп атам. Где-то бир 15-20 мүнөт, а может жарым сааттык видео болот, Кудай буйрса. Биз бир жакшы тынч место тапканга чейин бир сыйра сиздерге көрсөтүп коеюн. Карагылачы, кандай ажайып. Кандай условия. Америка жаман өлкө болсо ушундай условия түзүлөт беле. Мондай талаага мондай суу ичкен нерсе коюп коет беле. Мына ажайып. Дүйнөдөгү мамлекеттер ар кайсы мамлекетте жашаган адамдар Америкага келем десе көзү төрт. Анткени алар билишет, бул жакта зарплата чоң. Өзлөрүнүн өлкөсүнө караганда Американы салыштырып болбойт. Даже япондуктар, Германияда жашагандар, Россияда, СНГда жашагандар, Бразилия, Мексика, Кытай, мен деген өлкөлөрдүн дагы жарандары Америкага келүүнү самашат. Абдан сонун кооз жер экен. Ай. Жөнөкөй эле жолдун жээги, жөн эле тоонун четин ушундай кылып жасап коюштур. Мына тиякта бир киши келип, тамак ашын жайып, эс алайын деп жатат. Мына карагылачы. Караңыздар, достор. Светтин баарын коюптур. Бесе отурган столдордун баарын коюптур. Мияка шашлык жасаган нерселердин баарын коюптур. Тегерегин таш менен тизип, мына жолдордун баарына шагыл таш төшөп, абдан сонун кооз кылып коюштур, достор. Ана мен өткөндө айткандай, чоң жолдордун баары моундай сетка менен тозулган. Мал кирбесин деп. Эликтер эле секирип кетпесе, башка малдар кире албайт. Көрдүңүздөр, мына. Зым, үстү колючий проволока. Ана мына токойлордо ушундай отундар чирип жоголушат өзлөрү. Кээ бир мамлекетке окшоп булардын баарын эч ким ташыбайт. Достор, биз кичинекей чагыбыздан бери, СССР учурунан бери биздин кулагыбызга куюп келишкен. Америкада жашоо начар, аларда ачкачылык, кийген кийимдери жок, жумушсуздук, араң эле жашаган өлкө деп келген. Бул сөздөрдүн баары политика болгон. Американы жаман көрсөтүш керек болчу. Анан биздин оюбуз ошого бурулуп калган. Миң уккуча бир көр деген макал бар. Мына мен 8 жылдан бери, 2013 жылдан бери Америкада жашап атам. Бүт нерсени көрүп атабыз көзүбүз менен.
Amerikada zakon har bir kişiге birde иштейт. Seni карабайт, кайсыл жумушта иштейсиң. Же жумушу жок бол, үйдө отурасыңбы? Же министрсиңби? Же губернаторсуңбу? Бардыгына бирде иштейт. Бир эле мисалды келтирип коелу. Полицейский бир нарушение менен кетип бараткан машинаны токтотсо, ичинен карабайт ким отурат. Анын жумушу эгер правиланы бузса, законду бузса, өзүнүн закон менен штрафын алыш керек. Эгерде машинанын ичинде кызуу бир жаран отурса, макул губернатор болсун, министр болсун, бир фирманын директору болсун, карабайт. Сиздин ичип алганыңызга жараша мен сизди арестовать этишим керек деп айтат. Эгер сопротивление болсо, бул жеринде камера, бул жеринде рация болот. Рация менен өзүнүн кодун айтып коет. Мага мындай бир киши сопротивление көрсөтүп, менин приказымды укпай атат деп. Болду, аркасынан 5-6 машина жетип келет дагы, карабайт. Даже өзүнүн начальниги болуп калсын. Машинадан түшүрүшөт дагы, алып кетишет наручник салып. Ошондой достор, закон баарына бирдей. Ошон үчүн эмне деген миллиондогон иммигранттар жүрөт мыякта. Нелегалдар да бар. Америка үчүн 5 эле секунд. Ошо нелегалдын баарын бир күндө эле, бир жумада эле кармап, баарын депортация жасап, камачысын камап, бат эле тазалап коет. Америка андай кылбайт. Америка билет, что ошо нелегал болуп жүрсө дагы Американын экономикасына пайдасын тийгизип, арзан жумуштарда иштеп жүрөт деп. Жакында жана Ислам айтты, мен окуп калдым дейт. Же көргөнбү новостиден. Байдан айтыптыр, азырынча биздин убакыт жок болуп атат. Кудай буйрса, Америкада жүргөн бүт нелегалдын баарына грин карта берилет деп. Мыякта 15 жылдан бери жүргөн нелегалдар бар, 20 жылдан бери жүргөн Мексиканын заборунан секирип келген Мексиканын жарандары көп негизинен бул жакта. Обама кетээрде ошондой закон чыгарганда конгрессмендер колдобой койгон. Обама айткан, эгер силер 10 жыл нелегал болуп жүрсөңүздөр, определенный акча төлөйсүңөр, грин карта берем. Эгерде 5 жыл нелегал болсоңор, определенный акча берем. Акча төлөйсүздөр, грин карта берем деген. Конгрессмендер колдобой койгон, ошондо вице-президент азыркы Байдан атабыз болчу. Азыр Байдан атабыз ошондой законду чыгарышы мүмкүн. Анан Америкада мен 8 жыл жашап жүрүп, бир дагы кишилердин мушташканын көргөн жокмун. Бирөөнү чертип койгонун көргөн жокмун. Кээ бир өлкөлөрдө той болот, арака той болгон кишилер чыгып былчылдашып эле жатат. Мен деген даже бир кишини, кызуу кишини көрө элекмин Америкадан 8 жылдан бери. Бирөө жерде жатканын көрө элекмин. Булар спиртной ичишет, бирок ар биринин үйүндө, подвалда барчиктер бар. Ошол жака тынч отуруп, досторун чакырып, ошол жактан ичишет болуш керек, көрбөйсүң. Америкада өзүңүздөр билесиздер, сулуу чымчыктар көп жашайт. Ошол сулуу чымчыктардын көбү иштешпейт. Бесплатный үйдө жашашат. Биз 1,5 миң доллар төлөп, квартирада жашсак, алар 150-200 доллар төлөп коет. Күйөөсү дагы, аялы да эч жерде иштебейт. 5-6 баласы бар. Ар бир 5-6 баласына государство, мамлекет ай сайын 500 доллардан берип турат. Безработный кишилерге дагы ай сайын акча берип турат. Дүйнөдө Америкадай жардам берген кайсы өлкө болду? Пандемия учурунда. Мына мен эле алайын, башка кишилерди айтпай эле коеюн. Американын өлкөсү, мамлекети мага 3 жолу пандемияга жараша гум помощь берди. Общий санасам 4000 доллар бериптир. 4000 доллар деген сомго которгондо 5,5 миллион сомго жакын гум помощь берип атат мага. Перчатки сатып ал, дары-пары керек болсо ал, тамак ашыңды ал деп.
эмне деген миллиондогон элдерге бесплатный тамак таратылды. Американын образованиясы балдарды кайсыл өлкөдө автобустар менен ташыйт. Сиздер мияка келип калсаңыздар, сиздердин балдарыңыздарды бесплатный автобустар үйүңүздөрдөн алып кетип, мектепке чейин апарып окуу бүткөндө аккуратно секьюритиси менен мектептен алып үйүңүздөргө чейин жеткизип берет. Эгер Америка начар өлкө болсо, көптөгөн элдер бул жака келебиз деген ой жок болмок да. Начар өлкө болсо мен эч кармалбай эле кетип калмакмын да. Моундай условиялар болуп атса, жакшынакай нерсеге тарбиялап атса, мен азыр мусорду машинанын терезесинен тракта 6 жыл болду, бир кичинекей кыпын нерсе ыргыт элекмин. Мияктан уялып каласың. Тарбиялап коет бат эле. Ошон үчүн Америка таза болуп атат. Мусорларды ыргытышпайт. Жаш жактан баштап тарбиялашат. Америка жөнүндө айта берсе сөз көп, достор. Ошон үчүн Telegram каналга азыр 40-41 киши мекендешибиз жазылды. Дагы жазылыңыздар, көп нерселерди ошо жактан айтып турабыз. Ушул жылдын октябрь айында грин карта ойнотулат. Баарыңыздар катышыңыздар. Эмдиги жылы 2022 жылы результатты 5 майда көрөсүздөр. Эгер утуп калсаңыздар, Кудай буйруп. Мен да тилек кылып атам, көп мекендештерибиз утсун деп. 2023 жылы келесиздер. 21 жылы ойнотулат, 22 жылы результат чыгат, 23 жылы бул жакка келесиздер. Достор, биз кичинекей чагыбызда видео магнитофон деген жок болчу. Видео салондо бир шаарда, бир 2-3 видео магнитофон болчу. Ошол учурда Американын ар бир үйүндө биз жана тамак бышырабыз го, кастрюля, тамак жасаган. Ошого окшоп ар бир үйдө видео магнитофон бар болчу. Биз жынсы деген шымды көрө элек деле Америкага келген кишилер акырындан биздин өлкөлөргө апарып кымбат сатышчу. Жаман өлкө болсо, ачка болуп атса, ар бир үйдө видео магнитофон болмок беле ошол учурда. Ошол учурда эле жынсы шым киймек беле. Айта берсе абдан сөз көп болот. Мына биздин бул жакта жүргөн толтура мекендештерибиз бар. Буттарына туруп атат го. Эмне деген траковый компанияларды ачып атат. Эмне деген кафелерди ачып атат. Эмне деген IT боюнча школдорду ачып атат. Биздин эле кыргыз жарандары, биздин эле кыздар сулуулук салондорун ачып атат. Спа деген салондордун баарын ачып атат. Бул жакта жүргөндөргө тескеринен жумуш берип атат. Жаман өлкө болсо, ошол биздин жарандар бул жакка кармалат беле. Англис тилдерин көтөрүп атат го. Англис тил көтөргөндөн кийин англис тилин билсеңиздер, сиздер талаада калбайсыздар. Дүйнөнү кыдырып жүрө берсеңиздер болот. Европага барсаңыздар, толтура кишилер англисче сүйлөйт. Саякатка чыксаңыздар болот. Кийин окууларда окусаңыздар болот. Грин карта менен келген жарандарга көп нерсе аябай льгота. Мыякта окуу билесиздер платный. Ошолордун толтура проценттерин скидка берет. Грин картаңыздар болсо, полицейский академияга барып окуп, полицейский болсоңуздар болот. Пожарник болсоңуздар болот, медсотрудник болсоңуздар болот. Ошон үчүн досторум, мекендештерим, Америкага келсеңиздер, жаманчылык көрбөйсүздөр. Бул жакта закон катуу иштейт, баарын бүтүрсө болот. Өкмөт жардам берет. Ишкана ачам десеңиздер, фирма ачам десеңиздер, баарына жардам берет. Ар бир кишини бөлүшпөйт бул жерде. Сен бул өлкөдөсүң деп. Эми ар бир өлкөлөрдө кишилер болот, нацист кишилер болот, жаманчылык каалаган. Бирок алар 0,00 какой-то процентин ээлешет.
Американецтер көргөндө жылуу, күлүп учурашып, сага аябай жакшы отношение жасайт. Чоң шаарларда кичине элдер эме болот да. Башка штаттарга караганда, Нью-Йоркто, чоң шаарларда кичине нервный болобу? Светофордо турсаң, сары свет күйгөндө эле пипилдете баштайт. Мен жашаган Огайо штатында эгер сары свет күйүп, жашыл свет күйгөндөн кийин 10 секунд турсаңар деле эч ким сиздерге пипилдетпейт, күтүп турат. Бул американецтер абдан вежливый болот. Бирдеме сурасаңыздар, обязательно жооп берет. Абдан бизге жакшы отношение жасаган американецтер абдан көп. Ошондой достор, мен ошо Джорджия штатына бартам. Джорджия штатына барып, эртең жүктү таштап, дагы 3-4 күн иштеп алып үйгө кетем. Үйгө барып 4 күн эс алам. Ошондо Кудай буйруса сиздерге көптөн бери айтып жүргөн, мен алыс барбасам дагы мен жашаган Огайо штатынын Колумбус шаарынын тегерегиндеги мечиттерди сиздерге тартып бир сыйра көрсөтөйүн. Бул жакта мусулмандарга дагы жакшынакай условия түзүлгөн. Мечиттерге барсаңыз болот, намаз окусаңыздар болот. Биз мондай ресторацияларда көп көрөм. Мусулман элдер намаз окуп жатканын өн карашпайт, эч ким сүйлөбөйт, түшүнөт бардыгын. Ошон үчүн бардык нацияга бирдей көңүл бурат. Англис тилди көтөрүш керек. Англис тилиңер начар болсо да булар түшүнөт, кагып силкпейт. Жай сүйлөп. Менин англис тилим начар. Бирок мен сотко барып, 2 сотту утуп алгам. Мага 2 жолу тикет бергенде мен согласен болбой туруп, ошо Бруклинде жашап жүргөндө сотко баргам. Анан мен деген сотко переводчук сурасам, 2 жолу барганда соттор айткан: "Мен сизди түшүнүп атам. Мен жай сүйлөйүн, сиз каалагандай сүйлөңүз. Мен переводчук алгым келбейт" деп. Айтып бериңиз дегенде мен өзүмдүн жаман тилим менен сүйлөшүп 2 сотту утуп алгам. Американский 2 сотту утуп алгам. Мага тикеттеримди кайра берген эмес. Мага штраф төлөткөн эмес. Ушу кандай өлкөдө болот? Соттор бардык иммигранттарга бирдей отношение жасайт. Менин кебетемди көрүп туруп эле штраф төлөсүң деп койсо болмок да. Жок, 2 сот тең. Шашпай сүйлөйүн, сен мени түшүн. Мен сизди прекрасно түшүнүп атам. Оюңузду айтыңыз деп туруп, мен 2 тикетти отбивать этип штраф төлөгөн эмесмин. Анткени күнөө менде жок болчу. Достор, ошондой дагы кезигебиз. Мына тигил жерде азыр шашлык бышырып атышат, барбекюсын бышырып атат. Азыр мен бир сыйра ылдый жака тартып сиздерге көрсөтөйүн дагы, ошон менен жолго чыгайын. Ошондой достор. Мыякта возможность чоң. Ошон үчүн Америка страна мечтов деп коет. Жалкоо кишилердин мекени эмес мыяк. Жалкоо кишилер бүт жерде бар. Мен Америкадан көрүп калам да. Жана кайыр сурап турган американецтерди көрүп калам. Ошолорду көргөндө таң калам. Мага караганда 2 эсе чоң. Мага караганда физически 3 эсе күчтүү. Бирок жалкоо, иштегиси келбейт. Бир жака барып иштеп, күнүгө $100-150 тапкандан көрөк, ага кайыр сурап, күнүгө $10-15 тапкан пайда болуп атат да. Ошон үчүн достор, жалкоо болбойлу. Астыбызга максат коелу дагы, ошо максатыбызга жетели. Адам баарын кыла алат. Адам только максат коюш керек дагы астына. Ошого жетиш үчүн кыймыл аракет жасаш керек. Мен сиздерге видеолорду тартып, тамакты оозуңуздарга салып берип атам. Эми ошону тамакты чайнап жутуш сиздердин колуңуздарда мекендештер. Мен азыр ушул видеону тартып атам. Ушул видеону YouTube'га коюш үчүн бир жок дегенде бир 4 саатымды жоготом. Монтаж жасап, кереги жок жерлерин алып,
Эгер менин көңүлүм жок болсо, өзүм жумушум менен алек болуп жүрө бермекмин. Үйгө барганда былтыйып, эттен салдырып коюп, шорподон ичип коюп, беш бармактан жеп коюп жата бермекмин. Менин жасап аткан нерселердин баары мекендештер үчүн жакшынакай маалымат болсун деп атам. Баарыңыздарга чоң рахмат. Бир жол айтып коеюнчу. Кичинекей эмгек болсо да баалап, видеону көргөндөн кийин бир эле секунд кетет экен. Лайкты басып, каналга жазылып, Telegram каналга жазылып турсаңыздар, биз жаркын жашоого чогуу жетебиз. Кийин азыркы мен сүйлөшүп аткан, мен катташып аткан мекендештерим Америкага келгенде, отурукташканда, буттарына турганда, сүйүнүп калганда баарыбыз чогулабыз Кудай буйрса. Бир кош шаарга баарыбыз 100 киши болобу, 200 киши болобу, чоң той өткөрөбүз. Ошон үчүн баарыңыздарга чоң салам. Аман болуңуздар. Ынтымак жегет, ынтымактуу бололу. Мына иттер территорияны булгабасын деп, мияктан пакетин алып, мияка булочкаларды таштап койгон нерселерди көп жасашат. Сак саламатта болуңуздар, досторум. Жайнаган көздөр менен жолуксак кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы. Сагынган жүрөк менен эң жакшы тилек менен кучактап бекем кызы кубаттуу билек менен көрүшкөн кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы, жолуксак кандай жакшы. Бөксөлөр толсун деши, байырлап башыбызга бак дөөлөт консун деши, бар болсок кандай жакшы, бар болгон кандай жакшы, бар болсок кандай жакшы. Өйдөдө бөк болуп, ылдыйда жөлөк болуп, туугандар жай турмушта жакшылык себеп